ислам жана медицина. Же болбосо мусулман врачтын сыпаттары, адептери. Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деди? Талабул илми фаридатун аля кулли муслим ва муслима. Илим талап кылуу ар бир мусулман эркек аялга парыз деди да. Дегенде бул жерде эң биринчи иретте дини илим алуу парыз болот. Дини илим алуу парыз болгондо кандай парыз болот? Мисалы бардык мусулмандардын баары илим мечит медресеге кирип алып анан баары шариат илимин окуп ошондой маанидеби дегенде элестетиңиз миллион миллиарддагы мусулмандардын баары молдо болуп калды да. Бул мааниде эмес дейт. Себеби баарыбыз молдо болуп алсак, мисалы машинаны бузулса оңдой албай калабыз мисалы да. Лампочкалар эме болсо оңдой албай калабыз. Бизге электрик керек, туурабы? Сантехник керек, механик керек, бардык эксперттер керек да. Үй сала турган эме куруучу керек, архитектор керек, врач керек, ооруп калсаң, жана башка бардык ошо адамзаттын жашоосун тургуза турган адистер бизге керек да. Ошондуктан аалымдар эмне дейт? Кайсы илим парыз дегенде ар бир мусулман өзүнүн жашоодогу жаш курагына же статусуна жараша парыз болот. Мисалы балагатка жеттиби? Жетерден алдың, жаш бала, жетерден алдың, бул жерде эки киши милдеттүү болот. Баягы жаш бала динди үйрөнүүгө, дарат алып намаз окуганда, ошондой эле учурда атасы ага динди үйрөтүүгө милдеттүү болот. Экөө тең, бир учурдачы. Пейгамбар эмне дейт? Муру абнаакум бисаб'ин, муру абнаакум бисалат ва хум абнаау саб'ин ва дрибухум алейха ва хум абнаау ашр дейт. Ау кема кала Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Балдарыңар 7 жаш болгондо, 7ге чыкканда намаз окугун деп буйругула дейт. А 10го чыкканда окуйса ургула дейт. Көрүңөр, балагатка жетерден алдың 10го. Биздин мазхабта 12 жаштан 15 жашка чейин эркек балдар. Демек, ошондой эле, мисалы бирөө сода сатык кылам деди. Базарда иштеп бир сода кылам деди. Ошол соданы баштардан алдың, сода китебин окуу ага фард айын болот. Именно өзүнө окуу. Ал бир гана барып алып устаздан 1-2 маселени сурап коюу менен кутулбайт ал киши. Баарын толук окуш керек дагы бир устазды кармап. Анан соданы баштайт. Ошол эле учурда дагы өзүнүн өнүктүрүп окуп маселе болсо анан устаздан сурайт. Себеби сен мисалы билбей туруп эмнени сурайсың? Сен биринчи окуп калышың керек дагы, сага инструкция берилет, мындай кылба, тигиндей кылба, анан бүт айткандан кийин, анан кийин жумуш кылып аткандан анан баягы эсиңе келет, анан сен эсиңе келбей эле эмнени сурайсың мисалы? Суроо деле болбойт да сенде. Демек, алдын ала окушуң керек. Ошондой эле бирөө үйлөнөрдөн алдың. Үйлөнүү маселеси, китабын никах, нике китебин, нике маселелерин, бала багуу маселелерин, ошондой эле Кудай сактасын, талак маселесин, жана башка ошол үй бүлөгө байланыштуу маселенин баарын үйлөнүүдөн алдың окуш керек. Үйлөнүүдөн алдың. Ага фард айын болот. Билбесе күнөөкөр болот ал. Күнөө жазылат ага. Макулбу? Ошон жана башка маселелер. Ошондуктан алымдар эмне дейт? Бизде демек баягы светтик сабактар дейбиз го, светтик билим деп айтабыз, светтик билим деп. Ошону айтканымда мен Малайзиядагы профессор мага эскертүү берди да. Сен мынтип светтик деп айтпаганың, биз муну фарды кифая деп айтабыз дейт. Дүйнөлүк сабактарды, дүйнөлүк илимди биз не фарды кифая дейбиз дейт. Анан эсиме келди да, биз менен көнүп калыптырбыз да, биз светтик депчи. Себеби бул деле бизге фарз. Биздин жашообузга керектүү илимдер бар бизге парыз. Биз муну бөлбөшүбүз керек. Бул дини, анан дини эмес депчи. Албетте дини илим жогору турат. Дини илимдер өз ичинде дагы бөлүнөт, алар катмарга, бирок жалпысынан булар баары илим. Алымдар айтат, эгер бир аймакта бир оорудан бир киши каза болуп калып, бир оорудан ошол ооруну айыктай турган адис жок болуп, ошол киши каза болуп калса дейт, ошол аймактын эли баары күнөөкөр болот дейт. Эмне үчүн силер алдын ала ошол ооруду билип туруп, ошого бир адис окуткан жоксуңар деп.
Көрдүңүзбү? Биз эме кылбашыбыз керек, бөлбөшүбүз керек да. Биз ислам динин христиан же башка диндерге окшоштурбашыбыз керек. Алардын дининде, алардын пайгамбарлардын айткан сөздөрү кийин жазылып атпайбы? Жазылганда эле бурмаланып, ал жерде көбүнчө инструкциялар баягы ички дүйнөнү тазалоо гана болгон. Жакшы бол, жаман сүйлөбө, тиги бул деп бизде сопулук деп коет, тасаввуф. Ошого чакырган да. Ислам дини пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келгенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөздөрү, мына аяттарды, Алла Тааланын сөзүн ар бир аят жаздырып, Жибрил алейхиссалам менен Жибрил ар немеде айтып, аны менен окуп, текшерип жазылган да бул Куран. Ошондой эле хадистер пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тирүү кезинде деле жазылган кээ бир хадистер. Анан Куран менен аралашып кетпесин деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жазбай тургула деген хадистечи. Бир сахаби баарын жаза берген да, анан жок аралашып кете жазба деген. Бирок сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзүн, айткан сөздөрүн биз азыр өзүбүздүн аты жөнүбүздү жаттаганда жатташкан. Мисалы бир хадисти 10 сахаби риваят кылат, 10 тең ошондой кылып айтып берет да, окшош айтат да. Бир да үтөр чекитине чейин окшош кылып айтат. Анан ислам дини бир гана дарат, намаз, орозо, зекет, ажылык менен чектелген эмес. Ислам дини бардык тармактарды камтыган да өзүндө. Анан эмеге кайта турган болсок, медицинага. Алла Таала адамдын жанына же денесине кол салуудан тыйды да. Адам өзүн өзү кескилегенге, өзүн өзү өлтүрүүгө болбойт. Ошондой эле башкалар ага кол салып, аны өлтүрүүгө деле болбойт. Тыйып салынган. Алла Таала дейт: "Вала тактулу анфусакум инналлаха кана бикум рахима." Силер өзүңөрдү өлтүрбөгүлө. Алла Таала силерге мээримдүү зат дейт. Анан ошондуктан баягыдай адамга кол салуу болгондо адам затты сактап калыш үчүн Алла Таала өкүмдөрдү түшүрүп, ошол өкүмдөрдүн ичинде эмне? Кылмыш жаза кодекси деп коет го бизде. Шариатта деле ошондой кылмыш жаза кодекси бар. Ошол жерде эгер адам башка бирөөнү өлтүрсө, ага өлүм жазасы берилет да, ислам шариатында атайласа. Анан эгер адашып өлтүрүп койсо, анда ал кунун төлөш керек. Кун бул жүзтөө. Биздин мыйзамда андайлар жок, бирок бул дүйнөдө ушул эмелерден кутулбаган кишилер кыямат күнүндө кайра ошону эсептешет да, алар мененчи жазасын алат. Мисалы, бул дүйнөдө балким кандайдыр бир себептер менен кутулуп кетет, мыйзамдарды бурмалайбы, статьяны бурмалайбы, ситуацияны бурмалайбы, кутулуп кеткени менен кыямат күнүндө ал киши Алланын асында жооп берет. Ошол караңыздар, адамдын куну өлтүрсө 100 төө деди. Демек, элестетиңиз, 100 төө бул аябай чоң сумма да. Анан бул эмени 100 төөнү ал киши өзү гана төлөбөйт, анын туугандары төлөйт. Ата жагындагы туугандары төлөйт да. Ошону билгенден кийин адам сезиш керек да. Демек, адамдын жанын өлтүрүү бул аябай чоң күнөө экенинчи сезиш керек. Себеби кээде адам баягыда врачтар, жаңы үйрөнчүктөр, кээ биркилерчи билбей туруп мындай эле бир инструмент менен адамды өлтүрүп коюшу мүмкүн да. Адашыпчы. Туура эмес эме кылып кой, лазерлер менен мисалда болот го окуялар, ташты неме кылам деп лазер менен майдалайм деп кайра башка бир немесин күйгүзүп алат. Аны өлүп калат ал киши. Андай учурда ал киши эме кылбаш керек да, күнөөсүн мойнуна алыш керек. Эгер бул дүйнөдө мойнуна албаса, ал баары бир кыямат күндө жазасын тартат. Биз ошондо ишенишибиз керек да. Адамдын денеси жана нафсиси, жаны ар бирибиздин бизге берилген Алла Тааланын аманаты да. Ошондуктан биз муну сакташыбыз керек. Кандай сактайбыз? Тамак аш менен, мисалы тамак аш жөө менен сактайбыз, бизде адам өзүн өзү кыйнап, ачкадан өлтүрсө, өзүн өзү ачкачылык жарыялап, ачка өлсө, ал өзүн өзү өлтүргөн болот. Бул чоң күнөө. Ооба, өзүнө зулумдук кылган болот.
макулбу? Кээ бир ооруларды адам тамак ашы менен дарыласа болот, өзүңүздөр билесиздер. Же болсо кээ бир ооруларды дары менен дарылаганга туура келет. Дары колдонуу шариатта болобу? Дары колдонуу. Кээ биркилер баардык Алла Тааладан болот. Дары эме кылбаш керек деген кылса, бул туура эмес. Дары колдонсо болот. Усама бин Шарик деген сахаби радиаллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурашыптыр. Я Расулаллах, афанатадава, Алланын элчиси, биз дарылана берелиби дейт да, биз дары дармек иче берелиби ооруп калганда дегенде, кала наам. Дарылана бергиле, дары иче бергиле. Алла Таала кандай эме илдет, кандай оору түшүрбөсүн, ага баары бир шыпасын жазган. Шыпасын түшүргөн бир гана эмне ал-харам, бул карыялык дейт. Адам карыя болуп, кары болуп, картаң болгондон кийин ал эман дарылаш кыйын да. Эмедир бар. Дем салуу боюнча сурашты. Бизде баягы дем салуу бар дейт. Ошо дем салып эме кылсак болобу, дарылансак болобу дегенде болот. Бирок мага алып келгиле, мен угайын көрөйүн, кандай дем саласыңар, ширик болбосун дейт да. Алла Таала дем салып аткан киши шыпаны Алладан эмес, башка бирөөлөрдөн сурап албасын. Тоо таштан же бир өлүктөрдөн, маркумдардан же анда ширк болуп калат да. Барыңыздар билгендей эле, адам заты бул эки нерседен жаралган: рух анан жасад. Рух адамдын жаны жана анын денеси. Адамдын дене рухуна, жанына азык боло турган бул эмне? Кур'ан-ы Карим. Алла Таала медет, Адунажим, "Онуназзилу минал Кур'ани ма хуа шифау ва рахмату лил муъминин". Биз Курандан ошол момундарга шыпа жана мерим боло турган аяттарды түшүрөбүз дейт да. Ошондуктан Кур'ан угуу бул шыпа биздин рухубузга. Биздин денебиз ооругандай эле, ошондой эле учурда биздин жаныбыз деле, жан дүйнөбүз ооруйт. Бирок биз аны сезбейбиз тилекке каршы. Кээ бир учурда баягы стресс болот, коркуу, үркүү, ар нерсе, капа, ашыкча, күндө булар бар, ошол оору, жан дүйнөнүн оорусуна келип чыгат да. Ошондуктан жан дүйнөбүздү дарылап турушубуз керек. Алланы зикир кылып, намаздарга бекем болуп, ибадатка бекем болуп, ошол аркылуу биз өзүбүз нафсибизди, жаныбызды эме кыла, азыктандырабыз. Ал эми дене ооруганда бул баарыбыз билгендей эле, бул ошол дарыланыш керек, анан врачтарга барыш керек. Ошондуктан не дейт? Имам Шафии айтат, илим эки илим дейт. Эки түрү. Биринчиси илмул адиян, бул дин илими, ички дүйнө. Анан илмул абдан, дене илими, бул медицина. Жана бир сөзүндө эмне дейт? Имам Шафии айтат, адал арамды билүүдөн кийинки эң жакшы илим бул медицина илими дейт. Имам Шафии. Ошондуктан биз ошол аягыдай мусулман коомчулугунда мусулман врачтарды чыгарууга аракет кылышыбыз керек да. Себеби ошол мусулман врачтын айтуусунун негизинде биздин көп диний маселелер чечилет да. Бирөө келип айтты, мен орозо кармай албайм, ашказаным ооруйт деди. Орозо кармасам болбойт. Аны биз кимден сурайбыз? Аны мусулман врачтан сурайбыз. Биз айтабыз, сен анда ушул жерге бар, намаз кылган бир врач бар, ошодон сура. Ошол айтса, анан биз ошонун сөзүн алабыз да. Себеби бизге ошол арам адалды билген, анын даражасын билген, намаздын кадыр баркын билген, орозонун кадыр баркын билген, ошондой врачтар керек да. Анан ал айтат, ооба, өзү намазкан болуш керек, диндар болуш керек да. Ал айтат, мен билем, ооба, орозо, өзүм деле орозо кармайм, өзүм деле намазканмын. Бул киши эгерде орозо кармай турган болсо, ооруу күчөйөт десе, анда алымдар анда сен орозо кармаба деп уруксат беришет да. Демек, биз кайсыл маселеде болбосун, баягы ошол адистерге кайрылабыз да.
медицина болобу, архитектура, кайсы маселе, бардык маселелерде биз ошол адиске кайрылып, ошол адистин сөзүнүн негизинде бир корутунду чыгарабыз. Фатва берүүдө ошентип үйрөтөттөр да, фатва ошонун негизинде берилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын медицинасы, кайталап коелу. Биринчиси ошол барыңыздар билгендей эле Кур'ан-ы Карим менен рукуя, дем салуу, ошондой эле дуа, зикирлер менен, анан кара тимин, баягы хижама, кан чыгаруу, ошондой эле курма, курма менен дарылануу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Ажва деген курманын бир сорту бар. Ошону ким бир күндө эрте менен 7 дана жесе, ошол күнү ага эч кандай бир зыян тийбейт дейт. Сыйкыр болобу, не болбосун, Алла Таала жактайт деген да. Пайгамбарыбыздын медицинасы. Буга адам чын жүрөктөн иман келтирип, ишенип дарыланса, шыпа болот да. Анан экиленип, ушул кан тилушудан болсун десе, анда шыпасын көрбөй калат да. Анан врачтарга бул жерде айта турган маселе, биринчиси, ар бир врач ошо врач болуп, татыктуу болуп ишти баштагандан кийин, Алла Таалам ошончо миңдеген адамдардын арасынан, миллиондогон адамдардын арасынан аны ошол дарыгер кылып ага нимат бергенине шүгүр келтириш керек да. Ал өзүнө өзү баягы суктанып албаш керек. Ар бир нимат Алла Тааладан болот. Ошол ниматтын чоңдугун билип, ага шүгүр келтириш керек. Жана ошондой эле жумушунда аманаткөй болуш керек. Чынчыл болуш керек, аманаткөй болуш керек, жалган айтпаш керек. Анан мисалы кээ бир оорулар 1000-2000 менен, кээ бир ооруларга 1-2 миң сомдук дары жетиштүү болсо, ага 15 000, 20 000 сомдук дары жазып бербеш керек да. Бул кыянаттыкка кирет. Макулбу? Ашыкча дарыларды жазып берүү кереги жок. Баягы складда калып калган түгөтүп жиберели тезирээк деп. Бул деле кыянаттык болот. Ал өзүндүк энди. Ооба, болбойт. Макулбу? Ал киши адамдардын авратын көрдү да, сырларын көрдү, ошол сырларды сакташ керек. Башка бирөөгө айтпаш керек да, жайбаш керек да. Мен паланчыны текшердим, осмотр кылдым эле, андай бар экен, мындай бар экен деп жайган болбойт. Муну башка бирөөдүн эмесин, ошол элден жашырган уяттуу жерлериндеги ооруун жарыя кылуу, ошол шерменде кылуу менен бары бар. Ким, Пайгамбар хадисте не дейт? Ким бир мусулманды абийирин жапса, Алла Таала кыямат күнү анын абийирин жабат дейт. Ким мусулмандын абийирин бул дүйнөдө ачса, Алла Тааланын деле абийирин аркы дүйнөдө ачат дейт да. Ошондуктан мусулмандардын авраттарын, абийирлерин сакташ керек. Аял киши аял эмеге барыш керек, врачка. Аялды аял дарылаш керек, эркекти эркек дарылаш керек да. Илгери мисал медсестра деп азыр медбрат деген дагы чыгыптыр, Азыр медбрат десең медсестрабы дейт да. Жок, медбрат деген бар экен десең, деп ошондой. Ошондой медбраттарды көбөйтүш керек. Эркек кишинин гинеколог болуу, ошол тармакта иштегени бул адепсиздик, бул туура эмес. Ошондуктан коомчулук, мусулман коомчулугу аялдарды көп окутушубуз керек. Бирок тилекке каршы биз аялдарды окутпайбыз. Эрте турмушка берип коет, же болбосо окутуп аласың дейт, ал окутпайт да. Көп болсо 1 жыл окутат, 1 жылдан кийин окубай калат ал. Кийинкиси кулук мүнөзү жакшы болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Иннама бу'исту ли утаммима макаримал ахлак. Мен жакшы кулук мүнөздөрдү толуктоо үчүн пайгамбар болуп жиберилдим дейт да. Кулук мүнөзү жакшы кылышыбыз керек. Кээ бир врачтар бар, кирсең урушуп, кагып, силкип, ар укпаган сөзүнүн баарын угузуп, анчалык не мисал да. Ал туура эмес. Ошол эле врач эгер өзүнүн жеке клиникасына барсаң, аябай жакшы тосуп алат, коноктосуп алгандайчы. Өкмөттүк жумушунда
баягыдай кагып силкип эме кылат да. Анан кээ биркилер кирсең эме кылбайт. Жөн эле жаза берет, отчет да, отчет жазмай. Отчетун жазып азыр деп коет. Бүт толтуруп бүткөндөн кийин болду, чыгып кете бер дейт. Мына менен кыска сөйлөйт коет. Бул жоопкерчилик. Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Инна Аллаха юхиббу иза амила ахадукум аюткинаху. Силер Алла Таала эгер силердин бирөөңөр бир амал кылса, ошону аябай жакшы кылдаттык менен өтө жогорку деңгээлде аткаруусун жакшы көрөт дейт. Биз мына аткарып аткан жумушубузду эгер сооп күтсөк, сооп жазылат. Адамдын күнүмдүк кылган жумуштары, милдеттүү болсо деле, ошодон сооп күтсө, сооп жазылат. Ниетин түздөп сооп күтсөчү, сооп жазылат. Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Офи буд'i ахадикум садака" дегенде сахабаларга, силердин бир мүчөңөрдө дагы садака бар дегенде сахабалар таң калып, "Я Расулуллах, Аллахтын элчиси, аяти ахадуна шахватаху" биздин бирөөбүз бир өзүнүн кумарын, дене кумарын өтөсө ага деле сооп болобу дегенде, ооба дейт. Эгер ошону арам ишке барса күнөө болуп атпайбы дейт. Ошондой эле биз баягы күнүмдүк жашоодогу амалдарыбызга сооп күтсөк, Алла Таалам сооп жазат. Ошондой эле мусулман врач бул не дайыма өзүнүн илим билимин жогорулатып туруш керек, семиналарга барып окуп, китептерди окуп, анан кайсы бир маселени билбесе, мен билем деп албаш керек да аны. Этият болуш керек. Себеби бул маселеде адамдын жаны бар. Кокус өлтүрүп койсо, бул дүйнөдө балким баягы документтерди бурмалап, андай-мындай кылып кутулуп кетиши мүмкүн. Кээде бурмалайт экендер го, мисалы, өлүк келген же бир нерсе болуп калды, же андай-мындай кандай бурмалап билбейм, кыскасы бурмаланып же авария болуп өлүп калды деп мисалда. Бурмалаганда бул документте баары сон болушу мүмкүн, ал кутулушу мүмкүн. Канчалык немелер чыкпады, ызычуулар, врачтар менен, көбүнчө жазага тартылбай калат го. Же болсом кабырдан чыгаргыла, анан биз аны кайра текшеребиз деп. Кантип сен биз көмүп койгон кишини кайра чыгарып берели деп, мисалы. Кандайдыр бир себептер менен кутулушу мүмкүн, жазага тартылбай калышы мүмкүн, бирок кыямат күнүндө ал кишилер кутулбайт. Биз ошол сезимди эч качан жоготпошубуз керек. Ошол сезим менен жашашыбыз керек да. Себеби бизде бул дүйнөдөн кийин дагы бир жашоо бар. Эсеп кылсак, чыныгы жашоо ошол жакта башталат. Бул баары адам өлгөндөн кийин кабырга киргенде мына ушул жашоолор баары баягы түш сыяктуу мындай эле бир көз ирмем экенин сезет да. Ошондой эле мусулман дарыгер шыпа бир гана Алладан деп ишениш керек да. Акылбы? Анан өзүнө өзү ишенип алып, ашыкча ишенип, мен дарылайм, мен айыктырам дегенге барбаш керек. Мусулман врач шариат өкүмдөрүн билиш керек. Өзүнүн кесибине жараша. Милдеттүү түрдө. Ага фарды айн болот. Ар бир намазкан мусулман врач шариат өкүмүн өзүнүн кесиби боюнча барып бир устаз кармап, баш аяк анын колунда окуш керек да. Баардыгын сураш керек. Анан кээ биркилер бир маселе болгондо сурап коет, башка учурда жүрө берет да, ал туура эмес. Китептен окуганда көп маселе чыгат да. Өзү билбей жүргөн, өзү кээде адамдар өздөрүнө фатва беришет да. Болду, мен билдим деп. Башын айтсаң, болду, түшүндүм деп коет. Аягына чейин укпайт да. Мисалы, оорукчандар кандай даарат алыш керек, аны билиш керек. Оорукчандар кандай намаз окуйт, аны билиш керек, Оорукчан мусулмандар. Оорукчандар, мисалы, оорукчан мусулман кандай орозо кармайт, аны билиш керек. Каза болуп калса кандай жууш керек, аны билиш керек. Кантип кепиндеш керек, Бизде мисалы өткөндө Алла Таалам бардык эмеден баарыбызды сактасын, кырсыктардан, баягыдай пандемиялардан. Өткөндө пандемия болгондо бизде баягы ороп ачканга болбойт деп берип атты да. Мына мусулман өлкөлөрүндө айрыкча мына Турциядан келгенде алар гусул кылдырып, жууп, кепиндеп берип атышыптыр да. Кыргызстанга жибергендечи. Же больницадан чыгарганда ошону чыгарат экендер да.
Бирок тилекке каршы бул баягы шарият маселелери бизде баягы светтик деп аталгандан кийин окутулбай калып атат да. Андай болсо деле мусулман киши өзүнүн динине кызыккандан кийин келип окуш керек да, үйрөнүш керек. Ошондой эле мусулман врач ал эмне арам дарылар менен курамында арам нерселер болгон дарылар менен дарылабаш керек. Биз баягы халал стандарт деп азырынча ошо тамак ашка гана көңүл буруп атабыз. Тамак аштын курамында арам болуп калбасын деп. Бирок дары дармекке жете элекпиз да. Анан ошондой эле мисалы баягыдай себепсиз бойдон түшүрүү дейби баягы аборт кылуу, ал болбойт. Аборт кылуу бул эгерде бала 40 болгондо 120 күндө жан кирет түйүлдүккөчү. 120 күндөн өткөндөн кийин ал тирүү жандай кабыл алынат. 120 күндөн кийин аборт кылуу бул адамды өлтүргөн менен барабар. 120 күндөн ашкан түйүлдүктү ата элеп өлтүрсө, ал адам өлтүргөн өкүмүндө болот. Маселе ошондой оор да. Ага чейин себепсиз аборт кылса, жакырчылыктан коркуп, балдарым көйүп кетти деп аборт кылса, ал чоң күнөө кылган болот. Ошондой эле мисалы аманөткөй болуш керек да. Арзан дары турса кымбат дарын сатып бербеш керек, жазып койбош керек. Ошондой эле дары менен дарылана турган оорууду ошол эле учурда жүр деп эле сүйрөп алып барып операция жасаганга болбойт. Күнөөкөр болот ал кишичи. Бул жалган айтуу деген бар, анан бизде жалган кылуу бар. Биз жалган сүйлөгөндү билебиз, жалган сүйлөбөш керек деп билебиз да. Бирок жалган кылуу деген түшүнүк жок биздин элдечи. Жалган кылуу, жалган аткаруу деген бул ошол документтерди бурмалоо. Ошондой эле таза болуш керек дагы мусулман киши, мусулман врач. Мусулман бир эркек менен аялдын бир жерде, жабык жерде чогуу болуусу, жат аял менен чогуу болуусу бул шариятта арам. Акылбы? Ошондуктан баягыдай аларда кезек болуп калат, кезекте туруп калат, экөө чогуу түнү болуп калат, смен деп коебуз, сменде болот. Ошондой эмеден этет болуш керек. Мусулман кишинин, мусулман врачтын клиникасында аялдар хижапчан болуш керек, мусулман аялдар хижапчан болуш керек, намаз окуш керек. Ошол намазкананын шарттарын түзүп бериш керек. Ошондой эле Алла Таалам көрүп турат деген сезимде дайыма жашаш керек ал кишилерчи. Ан баягы оорукчандын денесин мажбур түрдө көрөм десе, баягы авратын ачканда, же бир жерлерин ачканда, кайсыл денесине кайсы мүчө болбосун, керектүү гана өлчөмдү ачыш керек да. Мисалы 20 сантиметр керекпи, 20 сантиметр. 30бу, 30. Анан 20 сантиметрлик жерге дененин баарын ачып салган бул болбойт. Ошондуктан мусулман коомчулугу биз баарыбыздын мойнубузда бул эме болот, жоопкерчилик. Бул фарды кифая да. Фарды кифаянын түшүндүрмөсү кандай? Мисалы маркумду узатуу бул фарды кифая. Бул дегени бир киши каза болуп калса, аны осул кылдырып, жууп, жаназасын окуп жерге берүү бардык мусулмандардын мойнунда милдет. Эсептелүү кишилер аткарып коюп, аны жерге берип койсо, баары кутулат. Эгер эч ким карабай койсо, баары күнөөкөр болот. Фарды кифая деген ошол. Ошондой эле мына ушул мусулман дини баягыдай диндин, шариаттын өкүмдөрүн, шариаттын мыйзамдарын караган клиникаларды ачуу биздин мойнубузда милдет болуп турат да. Аябай көп немелер ачылды, больницалар ачылды. Мисалы арабтар куруп берип атат, түрктөр куруп берип атат, бирок тилекке каршы дагы эле врачтардын кулук мүнөзү өзгөргөн жок да. Ошол кулук мүнөзүн өзгөртө турган ошол эмелерди тренингтер көп өтүш керек да.
Мисалы бир адам бир жерде иштей берсе, балким жадап калат ал жумуштан. Анда алмаштырсын, башка жерге барып иштесин, неме кылсын мисалы да. Элдин баарына кыйкырып өкүрүп эле эме кылган болбойт да бул. Эми мындай карасаң жакшы эле адам ал делечи. Мындай тааныштары келип калса, аябай жакшы мамиле кылат, сыйлап, баягы коноктосуп алгандай тосуп алып, без очередь. Ошондой эле без очередь киргизүү бул күнөө болот. Башкалардын акысын өткөн болот да. Кезеги менен киргизиш керек.